1991 жылдын 31 августунда мына ушул күнү Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу декларация кабыл алынган. Эркиндикти сүйгөн Кыргыз элине эгемендик канчалык эмгек менен, канчалык кыйынчылык менен келген, мына ошол убакасын эсеп салып, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев менен маек курмакчыбыз. Аскар Акаевич, саламатсызбы? Саламатчылык эним. Десол иштериңиз жакшыбы агай? Жакшы, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандай? Абдан жакшы. Алатадан сизге биз жакшы элибиздин атынан салам айтабыз. Анан алгачкы эле суроо, Аскар Акаевич. Ушул Кыргыз Республикасы баягы эгемен деп жарыяланышына ушул убакка бир ушул убакка бир кайрылып келсеңиз, кандай кыйынчылыктар менен, кандай эмгектин аркасынан келди эле ушул? Эми эң оболу 1991 жылдын 31 августу Кыргыз эл үчүн тарыхый күн болуп калды. Себеби ошол күнү Кыргыз мамлекеттик көз карандысыздык декларациясы жарыяланды. Биздин кошуна мамлекеттер ушундай декларацияны сентябрь, октябрь, ноябрь айларында кечирээк кабыл алышты. Биз Борбордук Азияда биринчи болуп көз карандысыздык декларациясын кабыл алганга моралдык укугубуз бар эле. Себеби ошол жылы 19 августта Москва шаарында ГКЧП уюшулуп, мамлекеттик төңкөрүш болуп, СССРдын президенти Горбачев кызматынан четтетилгенде, жаңы демократиялык Россия, Борис Николаевич Ельцин президент болуп баштаган менен бирге бир гана Кыргыз калкы ошол ГКЧПга каршы чыгып, аны мамлекеттик төңкөрүш катары кабыл алган. Мына ошондуктан биз биринчи болуп декларация кабыл алдык. Ошол эгемендиктин алгачкы жылдары биринчи системадан экинчи системага өтүү, ошол демократия жөнүндө түшүнүгү жок калкка бул канчалык кыйын болгон? Реформа жасоо. Чындыгында реформа жасоо өтө кыйын болду. Мен ушул суроого жооп берердин алдында 90-жылдардагы дүйнөлүк тенденцияга токтолуп кетким келет. Себеби 90-жылдар бүткүл дүйнөдө өзгөрүүлөр пайда болду. Ошону менен бирге социалисттик дүйнө эки жаңы тенденция, жаңы жол менен өзгөрө баштады. Биринчиси бул социалисттик тоталитарлык бийлик башкаруудан демократиялык башкаруу бийлигине өттү. Экинчиден болсо социалисттик пландаштырылган экономикадан рынок экономикасына өтө баштады. Мына ушул эки тенденцияны тең кемеңгер кыргыз калкыбыз чечкиндүү колдоп берип, Кыргызстанда реформалардын өтүшүн өзгөчө жеңилдетип берди десем жаңылбаймын. Ошондуктан бизде реформалар жемиштүү өттү, үлгүлүү болду Борбордук Азияда. Мына атап айтсак, демократиялык жолдо биз башынан накта демократиялык жол менен баргандыктан эл аралык коомчулук муну бийик баалап, Кыргызстанды Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деген атка коюп бийик баа берди. Канча бир убакыттан бери өлкөнү сырттан карап турасыз. Сиз эгемен, ушул өлкөбүз эгемен болгондон бери сиз өлкөнү башкарганда ошол убактарда Кыргызстан эл аралык аренада, эл аралык рейтингде канчалык деңгээлде бир кандай орун таба алды? Биз кыргыз калкыбыз зор сыймыктанса болот. Биринчи 15 жылда демократиялык реформалар жана рынок экономикалык реформалар жемиштүү, ийгиликтүү болгондуктан эл аралык коомчулук Кыргызстанды жаңы эгемендүү мамлекет катары абдан жылуу тосуп алды. Жана ар тараптан көп жардам берди. Мунун баарын баса айтып кетсек болот. Кыргыз Республикасынын аброю 2000-жылдарда өтө бийик болду. Мунун баары бизге көп жакшылыктарды алып келди. Атап айтсак, мына кыйын 90-жылдарда ошол улуу социалисттик депрессиядан чыгууда
Kırgızstan'dan bizdin uluттuk ideya Kırgız halkının kayra jaralуу programması ülgülü boldu. Şonu el aralık koomçuluk abdan jakşı kolдоп berdi. Misalı Manas atabыздын 1000 жылдыгы 95-жылы салтанатты өттү. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы 3 салтанат тең ошол Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен, ЮНЕСКОнун чечими менен, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун колдоосу менен өтүп, Кыргызстанды, кыргыз калкын дүнүйө жакшы таанып, республикабыздын аброю ошол кезекте аябай бийик деңгээлге көтөрүлгөн. Какаевич, сиз айтып атасыз, мурдагы советтик өлкөлөрдөн биринчилерден болуп Кыргызстан бир алгылыктуу реформаларга барды деп атасыз. Бирок ошол эле кезде эмнеден ката кетти деп ойлойсузбу? Мисалы ошол эле өлкөбүздүн баягы жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калганы, баягы миграциянын тышкы элдердин тышкы агылышы, экономикалык абалдын чабал болуп кетиши, системанын эмнесинен ката кетти же эмне туура эмес болуп калды? Мен мындай жооп берер элем. Мына бизде реформалар ийгиликтүү жүрүп, 2001-жылы бүткүл дүйнөлүк коомчулук, өзгөчө эл аралык финанс уюмдарынын колдоосу менен биз биринчи болуп Борбордук Азияда узак мөөнөттүү 10 жылдык комплекстүү социалдык жана экономикалык өсүп өнүгүү программасын кабыл алып ишке киргизген элек. Ошонун негизинде 2000-жылдарда Кыргызстандын экономикасы туруктуу өстү. Атап айтсак, ошо 2000-жылдары жыл сайын 5-6% өсүш болуп, ал эми 2004-жылы биз 7% өсүшкө чыкканбыз. Ошол эле мезгилде инфляция 3-4%, ал эми эң негизгиси мен ушуга баса белгилеп кетким келет, дефицит ошол кезде 1-2%тен ашкан эмес. Биз ошол ички ресурстар менен туруктуу өсүп өнүгүүчү экономиканы кура баштаганбыз. 10 жылдык комплекстүү өнүгүү программасы аркылуу муну эл аралык финанс уюмдары гранттар менен колдоп, абдан жакшы колдоп берген. Ошо тилекке каршы ошол программа аягына чыккан жок. Себеби 2005-жылда саясий авантюристтер уюштурган мамлекеттик төңкөрүштөн кийин президент болуп келген Бакиев бул Акаевдин программасы Кыргызстанга жарашпайт деп жоюп койду. Эгер ошол программа ишке ашканда 10-жылдарда Кыргызстандын экономикасы ички ресурстар менен туруктуу өсүп өнүгүп кетмек болчу. Мына бул тилегибиз ишке ашпай калды. Себеби мына менден кийинки 3 революциялык башкаруу жүргүзгөн 3 президент экономиканы башка жолго, терс жолуна буруп салды. Мен ушуну түшүндүрүп айткым келет. Бакиев, Отунбаева, Атамбаевтар Кыргызстандагы ошол ички ресурстар менен туруктуу өсүп өнүгүү экономиканы дефициттүү экономиканын жолуна салып салышты. Сам менен ушуларды далилдеп берейин. Мына мен башкарган 1-15 жылда Кыргызстан эл аралык уюмдардан 1 миллиард 600 миллион доллар кредит алып келдик. Ошол социалдык чөйрөнү колдош үчүн, экономикалык реформаларды жүргүзүш үчүн. Мына ошонун 550 миллионун 2005-жылы Париж клубу кечирип берди. Ошону менен бирге дагы 550 миллиону эл аралык соода сатыкты тейлеш үчүн эл аралык банкта сакталып турган болчу. Мына ошентип 2005-жылы мен республиканы 500 миллион доллар карыз менен өткөзүп бердим кийинки президенттерге. Ал эми менден кийинки 3 президент Бакиев, Отунбаева, Атамбаев 12 жылдын ичинде 2,5 эсе көп карыз алышты.
3,5 milyard dollar karşı alıp gelişti 12 yılın içinde. 2,5 есе көп. Oşon menen defitsitli ekonomika tüsüp, defitsit menin uagımda 1-2%'ten aşpasa, keyinki 12 yılda defitsit 8-12%'ga çıktı. Atambayev prezident bolgon wagtda 16%'ga çeyin çıktı. Bu degen emneni görgösöt? Bu degen oşol ekonomikany östürüp önüktürүүnүн orduna oşo karız menen jaşoo joluna düşüp defitsitli ekonomika bolup kaldı. Pandemiya kırdalı Kırgızstan'da birtole kalçadı, birtole kıynadı. Siz bu vaka çeyin aytkansız da, ушул 2030-жылдарга чейин барып Кыргызстан бир аябай өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат деп. Анан өзүңүз дагы ушул 2020-2021 жылдары ушул кризис болорун бир математикалык эсептөөлөргө салып айткан жайыңыз дагы бар. Азыр алдыда кыргыз экономикасы кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Тура айтасың, мына Covid pandemiyası бүткүл дүйнөгө чоң зыян тийгизип кетти. Ошонун ичинде Кыргызстанга дагы. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул Covid pandemiyasынын убагында кайтыш болгон кыргызстандыктардын үй бүлөсүнө, агайын туугандарына көңүл айтып кетким келет. Жана менин каалоорум мына экинчи толкуну, үчүнчү толкуну жөнүндө дүйнөдө сөз болуп атат. Ошо Кудайдан тилеп туралы, ошол экинчи, үчүнчү толкундар Кыргызстандан алысыраак кетсин деп. Эми бул пандемия көргөзгөндөй, мына биздин Кыргызстандын медицина тармагы өтө начарлап калган экен. Ошондуктан келечекте чоң максат ошол саламаттык сактоо тармагын колдошубуз керек ар тараптан. Кыргызстанда күздө буюрса 4-октябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайлоо болгон турат. Сиздин ушул вакытка чейин бир айткан сөзүңүз бар экен. Эгерде талапкерлер баягы добуш сатып алууга аракет кылышса, бергенин ала бергиле, бирок татыктуусун тандагыла деп айткан экенсиз. Бул кеңешиңизден дагы эле кайта элексизби? Деги эле бул шайлоо жөнүндө эмне айтасыз? Эмне айырмачылыктар болот мурдакы шайлоолордон? Айжигитинин эми бул сөзүмдөн мен кайтпайм, бүгүн деле айтар элем, бирок ошол экинчи бөлүмүнө мен өзгөчө басым жасайт элем. Себеби мына келе жаткан парламенттик шайлоо менимче өзгөчө маанилүү шайлоо болуп эсептелет. Себеби дегенде мына Кыргызстан акыркы жылдары парламенттик бийлик системасын өтүп отурат. Ошондуктан Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын узак мөөнөттүү стратегиясын, Кыргызстан кандай жол менен барат, ушунун баарын парламент аныктап, парламент чечиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, мына акыркы 15 жылда Кыргызстан өзү программасыз, эч кандай ушундай бир бийик максат койбой эле өсүп келе жатат. Ошондуктан көп кемчиликтер ошон эмес, ошондуктан болуп атат. Себеби сөзсүз мына азыркы заманда ушундай стратегия болбосо, мына Кытай Республикасын алып көргүлө. Жана узак мөөнөттүү бийик максаттарды койгон программа болбосо, эч качан экономика, мамлекет өсүп өнүкпөйт. Ошондуктан мына жаңы парламент келип, ушундай бир узак мөөнөттүү жаңы стратегияны кабыл алыш керек. Түшүнүктүү. Аскар Акаевич, эми соңку суроолордун бири мынакей, сиз Кыргызстанда 15 жыл мынакей башкардыңыз. Эми ал ишмердүүлүккө, баягы өзүңүз айтмакчы тарыхтагы өзүнүн баасын берет. Ушул 15 жыл аралыгында эмнеге сыймыктанасыз? Ошол президент болуп турган убактагы ишмердигиңизге кайсынысына сыймыктанасыз дагы, эмнесине өкүнөсүз? Эми биринчиден мына 90-чы турбуленттүү 90-чы кыйын жылдарда эң обалы ошол биздин элибиздин биримдиги, ынтымагы, бүт реформалардын ийгилигин ошол ынтымак, биримдик чечмек. Ошондуктан менин биринчи кадамым президент катары, саясатчы катары, ал кезде жаш саясатчы элем мен,
мен өзүм илим кызматкеринен ошол эгемендүүлүктүн деми менен чоң саясатка келдим. Ошол катары ошол элибиздин биримдигин, ынтымагын чыңай турган улуттук программа, Кыргызстандын ошол улуттук программасын ишке ашырганыма сыймыктанам. Ал эми 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп ал дагы дүйнөлүк ошол кыргыздарга арналып, ал дагы дүйнөлүк масштабта өтүп, мына кыргыз калкы маданияты бийик, байыркы мамлекеттүүлүгү бар эл экен деп бүткүл дүйнөгө таанылды. Жана биздин Манас атабыздын айкөлү Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун имаратынын кире бериш жерине орнотулду. Мына ушулардын баары менен жалпы калкыбыз менен бирге сыймыктанам мен дагы. Дагы бир нерсени айта кетким келет. Мына ошол тарыхый бурулуш учурда ошол эгемендүү кыргыз мамлекетинин курулушун жетектөөнү мага ыйгарган үчүн сөзсүз мен кемеңгер калкыбызга, тагдырга терең ыраазымын, ушу бактылуумун деп сеземин. Жакшы. Аскар ага, дагы бир суроо жаралып калды. Бул эми мекендештер тарабынан берилген суроо, буну сизге айтпасам болбос. Кыскача эле токтолсоңуз болот. Ошол пандемия кырдаалында көбүнчөсү ушул Москвадагы, Орусиянын башка аймактарындагы мекендештерибиз Кыргызстанга келе албай, жумуштарынан бош калып кичине кыйынчылык көрүштү. Сиз ошол пандемия кырдаалында мекендештерибиз менен кандайдыр бир иш-чараларды алып барып же жардам катары ушундай иштерди алып барып аттыңызбы? Эми сөзсүз мен ошо Москвадагы, жалпы Россиядагы кыргыз жарандары менен жакшы байланыштамын. Биз ошол жакшылыкта, жамандыкта дегендей кездешип турабыз, бири-бирибизди колдоп турабыз. Алар келип мени колдойт, мен аларды колдойм. Биз ошол сөзсүз калкыбызды колдойлу деп мына Москвадан бир топ врачтар Кыргызстанга жөнөгөндө биз Майрам экөөбүз да ошо колдоо көрсөтүп, аларга жардам көрсөттүк, жол киресине. Дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыбыз менен сиз дагы куттуктайм. Анан сизге ошол эгемен кыргыз элине, Ала Тоо элине кайрылуңуз, сизге кыскача эркин микрофон. Айжигитиме чоң рахмат. Эми урматтуу мекендештер, кымбаттуу агайын туугандар, ардактуу аксакалдар, мына келе жаткан улуу күн, улуу майрам Кыргыз калкына, Кыргыз Республикасына эгемендүүлүктү алып келген улуу майрам күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баардыгыңыздарга чын ден соолук, бакыт каалайм, жана жалпы кыргыз калкыбызга тынччылык, токчулук, биримдик, ынтымак болушун каалайм. Бизге ушул убакыт бөлүп маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, ден соолук болуңуз, амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыз. Рахмат Айжигитине, рахмат чоң, өзүңө чоң рахмат.